Руслан Жапаркулов 53 жашта, мамлекеттик кызматта 34 жылдан бери иштейт. Борбор калаада өткөн сынакка катышып, район башчылыгына өз талапкерлигин көрсөтүүдө. Тандоонун биринчи турунан берилген суроолорго мыкты жооп берип, жогорку балл алган. Эми кийинки этабына катышат. Албетте өзүнө деген ишеним чоң. Менин оюмча, мамлекеттик кадр кызматы бул ишти абдан жакшы алып барып атат. Анткени көптөгөн биздин жаштарыбыз биздин мамлекеттик кызматта ар кандай кызматтарда иштеген, канча бир жылдардан бери иштеп келип аткандарга мүмкүнчүлүк түзүлүп, азыр мынакей тесттен кийин маектешүүгө кирүүнүн астында турабыз. Бул сынак президент Садыр Жапаровдун жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндөгү жарлыгына ылайык өткөрүлүүдө. Буга чейин уюштурулган тандоодо көпчүлүк акимдер жана алардын орун басарлары өз билимдерин далилдей албай жумуштан бошотулган. Ошондуктан кайра жумуш орундарына сынак жарыяланган. Биздин республиканын бардык региондорунун жарандар арыздарын берген. Алардын арасында бүгүнкү күндө миграцияда жүргөн, чет өлкөдө жүргөн бир топ жарандарыбыз да келип катышып атышат. Бир топ мыкты жаш келечекте мындай жакшы жетекчи чыга турган жаштардын өкүлдөрү да бар. Андан тышкары бир топ жыл мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, бир топ жакшы тепкичтерде түшкөн, бирок кандайдыр бир себептен четте чыгып калган мындай жакшы мыкты мамлекеттик кызматкерлерибиз да келип активдүү катышып атышат. Конкурска 800дөн ашык жаран катышууда. Сынак жогорку деңгээлде уюштурулуп, кирүү алдында алардын телефондору жана буюмдары алынат. Андан соң талапкерлер өздөрү каалаган компьютерге барып берилген суроолорго жооп беришет. Тандоонун биринчи этабынан 122 адам ийгиликтүү өткөн. Академик Жамин Акималиевдин айтымында эли жери үчүн күйүп иштеп берүүгө даяр болгон мекенчил жигиттер катышууда. Эң өкүнүчтүүсү айымдардын жоктугу дейт. Мен өчө ушундай кадр тандоого мындай ачык жүргүзгөндүк. Бул өзү келечекте биздин өлкөдө биз ойлогондой бир кадрларды тандоонун, баалоонун, аларды тарбиялоонун, окутуунун жана жайгаштыруунун бир өзүнчө системасы пайда болот деген үмүттө иштеп атабыз. Биз болгон өзүбүздүн акылыбызды кошуп, колдон келишинче кыйындардын ичинен эң кыйынын тандап, кыскасы биз келечектеги райондук деңгээлдеги кадрлардын эрежелерин түзүп койдук десек мен жаңылышпаймын. Кийинки этабы аңгемелешүү. Комиссия мүчөлөрү бул бөлүктө жетекчи үчүн керектүү болгон 9 сапатка баа беришет. Анда лидерлик, кесиптик ой жүгүртүүсүн айтып берүүдөгү тактык жана идеялары камтылат. Ошондой эле логика, туруктуу мүнөз, изденүүсү жана туура баарлаша билгендиги каралат. Андан сырткары жоопкерчилиги мол болушу шарт. Мындай түшүнүгү так, билими жогору, анандай деңгээли бийик, таза адамдарды алса деп ошо аракет кылып атабыз. Биз эч кандай анын туулган жерине, өңүнө, көзүнө карабай, анын деңгээлине, билимине, тажрыйбасына жана таза иштеп беришине карап, ошо кыйындардын ичинен кыйынды тандап, дагы кыйналып атабыз. Кыскасы бизде кадрлардын эрежелерин түзүүгө толук мүмкүнчүлүк бар экенине менин көзүм жетти да. Сынакка көз карандысыз көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көз салышууда. Белгилей кетсек, мыкты кадрларды тандоодо жана дайындоодо Жапония, Түштүк Корея өңдүү дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнүн кадр тандоодогу пайдаланган тажрыйбасы эске алынган. Айсалкын Нурмат кызы, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.